Биздин азыр нервиз эфирди баштадым. Бизде 15 участник көрүп атат. Хорошо. Угуп атат, көрүп атат. Көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Кубатбек, жолугушууга чакырганың үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Алдын ала белгиленгендей эле бүгүн биз негизи эле мен отношения, мамиле боюнча жакшы. Кандай десем, психологдор дагы ар түрлүү болот. Анан мен өзүм ойлойм, мен отношения боюнча, мамиле боюнча психологияга акыркы убактарда аябай эле сүңгүп кирип кеттим. Анын ичинен биз аялдын өзүнө болгон мамилеси жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз, тема эми психологический кандай немелер болсо деле, суроолор болсо деле берсеңиздер болот. Бирок негизги тема аялдардын өзүнө болгон мамилеси. Же болбосо эркектин ролу кандай, жашоодо аялдын ролу кандай? Эң жакшы, эң актуальный тема. Барсына бул эң актуальный тема. Анан мен ошол албетте акча маселесине дагы бир аз басым жасап кетебиз. Мен негизги именно ошол жерде акча жатат да. Именно менин максатым ошол биздин контентти максимально полезный кылайын. Көрсөңүз керек, жанагы кэшфлоу боюнча да биз баштадык продвигать этип. Булай дегениз бар экен, 3 жылдык стажы бар экен кэшфлоу боюнча. Я хочу контентти максимально полезный. Ошончо сизди чакырдым бул жерге. Мекендештерге дагы айтып кетейин деген, биз Кудай буюрса Москвада отдельный YouTube канал ачабыз. Барсына эженики. Кудай буюрса ошол YouTube каналын алып баруучу, иштерди алып баруучу, продвигать этип турган, Кудай буюрса мага ишенич көрсөткөн турат. Барсына эже. Кудай буюрса алда дагы цифрлерди өзүнчө дагы бир каналда алып барабыз. Алгачкы суроом берсе, Барсына эже. Ол мамиле деп атпайбызбы? Кэшфлоу барганда байкадым да ушу нерсеничи. Жанагы психологический эмоциональный состояние адамды ушундай чоңур ойлойт экен да. Ал нерсенин көп нерсени ошол бизде менталитетке жараша что үйдөгү аялың берет деп коет экен да бизгечи. Аялыңан аласың ошол нерсе. Анан жанагы кандай десем, ошол мамиледе башка нерселер мындай тармалып кетет экен да, тарапчы. Көп нерсеге таасир этет экен да. Ушул жөнүндө айтып кетсең, мигранттарга аябай тыгында жашашат билесиз, мындай аз кичине бошоп калды, бирок ушундай бири-бири менен мамиле мындай ойдогудай бири-бирине көңүл бура албай калышат да. Ушул жөнүндө дагы кичине айтып кетсеңиз, эмне кылсак болот? Хорошо, ал самый главный мамиле сырткы нерседен көз каранды эмес. Чыныгы мамилеге тыгында жашоо же чоң пространствода жашоо маанилүү эмес. Чыныгы мамиледе адамдын өзүнө болгон мамилеси эң маанилүү. Мамиленин баары менден башталат. Ар ким өзүнө суроо берет. Баары менден башталат. Мен өзүмө кандай мамиле жасасам, менин күйөөм мага ошондой мамиле жасайт. Балдарым мага ошондой мамиле жасайт. Анан айланадагылар дагы мага ошондой мамиле жасайт. То есть биздин формула бар эмеспи? Менден башка эч ким жок деген. Менден башка эч ким жок. Айланадагылар өздөрүнүн мамилеси аркылуу менин өзүмө болгон мамилемди көрсөтүп турат. Эң жакшы. Барсына эже, сиздин жанагы Кувейтке барганыңыз туристтериңизди көрүп турдук. Мен сизге байланышка такыр эле чыга койдум. Ал жактан прямой эфир кылгым келди, себеби инди жазганчы. Максимально полезный, бирок техникалык себептерден болбой калды. Бирок жанагы ролиңизди мен жүктөбөдүмбү биздин каналга. Ал жерде айтып атпайсызбы, биздегилерге мындай шок болуп атат да. Огалчы эшти ачып бербейт экен, анан кийин биз түшпөйт экен, андай эффектин бизге кереги жок деген сөздөр болуптур да. Кувейтте ушундай экен. Индияда да. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул менин мисалым да, например, мен стористерде, рилстерде мен өтмө маанисинде сүйлөйм да, прямой мааниде эмес. Өтмө маани дегенде бул до того степени аялдар эркектерге өзүнүн мындай жүк албастан, жашоого, тиричиликке жүк албастан до того степени эркектерге ишенишет экен. Ушунчалык. А так бул неме эшикти ачпай отурган бул факт.
Мисалы, Кувейтте бир жумадан ашык окуу, ошондой эле неме саякат менен жүрдүм. Большинство куветянин деген сөз бул миллионер деген сөз экен, почти. Ким куветянин болсо, гражданство куветянка же куветянин боло турган болсо, ал уже миллионер экен. Потому что гражданствосунун өзүндө бир канча суммадагы акча, анан үй салууга $1 миллион чейин акча, анан үйлөнгөн куветянинге $250,000 тойго деп и так далее. Ушинтип жөн эле мамлекет бере берет. И плюс булар свет, газ, андай мындай акча төлөбөйт. И плюс буларда бензин почти бекер. Мындай эң главный бизге кете турган акчалар барго, сыртка кете турган акчалар, баары аларда кетпейт. Аларда расход жок, аларда только приход. Тескерисинче чет мамлекетте окуган куветянин болсо дагы, аларга $250,000 үйдө гранттарды төлөшөт экен. Ал чет мамлекетте окугандыгы үчүн. Андан кийин жашоосу кандай? Большинство 100% эми бир 80% ар бир куветяниндин өзүнүн прислугалары бар. Москвадагы эле. Төрөйт, баягы Куранда айтылып атат, хадистерде айтылып атат, аял баланы кароого, эмизүүгө милдеттүү эмес, ал өзү кааласа эмизет, каалабаса эмизбейт деп атпайбы? Алар чындап эле ошондой экен жашоосу. Почти баланы төрөп эле коет экен. Алардын прислугалары, няня өзүнчө, балага тамак кыла турган өзүнчө, үй жыйнаган өзүнчө. Даже туалет жууган аял үй жыйнабайт. Ушундай жашоодо жашашат экен, аны мен өзүм көрдүм. Анан если и ошондой жашоодо жашайт, плюс ошончолук сыйга ээ аял. Ошончолук сыйга ээ. Экинчи аял алганы туура, үчүнчү аял алганы туура, бирок ар бирин ушундай сыйда карашат. Карабаса булар эме заявление жазышы деле мүмкүн. Анан ошондо өздөрүн как королева алып жүрүшөт. Бул Кувейтте болду, ал эми Индияда болсо эми, конечно, алар касталарга бөлүнүшөт. Касталарга бөлүнгөн ченде деле, даже кедей касталарында деле аялдар ушунчалык барбыт. Бетин карайсыңар да, адамдын бетинен билинет. Өзүңүздөрдүн бетиңиздерди же басканыңыздарды карасаңыздар, аялдар. Например, көңүлү ток, эч нерседен камсанабаган аялдын, мындай майкөл, сүткөл жашоодо жашаган топуктуу аялдын бетинде мындай баладай бир неме бар да, нур бар. Ток пейилдүүлүк беттен көрүнөт. Ушунча беттен караганда баягы аялдарды суктанасың да. Капкара эле байгандай эле аялдар, бирок бетин карасаң тазалык. Нур көрүнүп турат. Бул деген муну менталитет деп деле айтпайм го. Аялдар өзүнүн ким экендигин уже билип төрөлүшөт. Анан өздөрүн ушунча святая периштелер катары сезет. Анан өздөрүнө аябай жакшы баа беришет. Анан бир шашылып баскан аялды көрбөдүм. Ушунча неме сарилерин кийип алып көйкөлүп басышат. Эч нерсеге шашкан адамды көрбөдүм. И аялдары тем более. Большинство аялдар мынандай, карасаңыздар, бизде аялдардын башылдыгы кетип калганда, биз походкасынан билебиз. Адамдардын эгосы, состояниясы, психоэмоциональный состояниясы көбүнчө кайсыл. Если мындай жулунуу эле ийин болсун, кылайын, акча табайын, муну деле мен чечем, тигини деле мен чечем деген аялдар барго. Большинство башы биринчи кетет алардыкы, андан кийин буту кетет. Аларда тескерисинче акырын бутун таштап, анан өзүн таштап, анан кийин телосун таштап, анан мындай чалкалап сонун болуп басышат. Индиянын баскан аялдарын карасаңдар, походкалар. Биздин өзүбүздүн аялдардын походкасын караңыздар. Баарын мен кылам деп турат. Мына мен. Сен кое тур, мен жанчам деп. Экинчи айырмачылык мындай. Дайыма алардын аялдары большинство ушундай көйнөктөрдү, юбкаларды, анан жалтырак-жултурактарды сонун өздөрүнө жараштырып, ошолор менен сентип, ошентип көйкөлүп жүрүшөт. Кувейтте дагы, Индияда дагы жогорку касталарында, эми биз жогорку касталарына мем болуп бардык. Высший касталары, миллионерлер алар дагы. Жогорку касталарында узун көйнөк кийген аялдарды айымга
кандидаттары ценить этишет экен, бирөөнүн аялы депчи, бир байдын аялы деп таанышат экен. Ал эми шымчандарды, шым кийген аялдарды алардын прислугалары деп кабыл алат экен. Кувейтте, например, шым кийген аялды прислуга деп ойлойт экен да, мындай бирөөнүн кызматын кылуучу депчи. Анан мен ойлодум да, жанымда шериктериме айтып атам, эже биз өзүбүз эле кызматка даяр болуп жүрөт экенбиз го деп, шымаланып депчи. Эми бул сырткы көрүнүш, ичинде тереңдеп окутканда аял деген нерсени мен башкача мааниде ачылыш алып келдим. Аны буюрса кеңири баягы алдыңкы сабактарда, марафондордо биз практика кылып ачабыз. Ошол. И дагы мындай понятие бар экен, Кубатбек. Менин аялым канчалык кең пейил, көңүлү ток болсо, Кудай менин жолумду ошончолук ачат, и менин акчаларымда береке көп болот деген. Мыкты. Урматтуу мекендештер, эфирде көрүп жаткан эжелер, карындаштар, байкелер, мен көбүнчө мындай чакыргыла тезелерди, акелерди, үкөңөрдү чакыргыла, что муну көрсөң бул кажется мына караганда, что бул только аялдарга депчи. Мен айтат элем, муну эркектер көрүш керек деп боюнчачы. Азыр көбүнчөсү бул жерде 90% биздин кыздар, аял кишилер отурат. Сиз видеолоруңузду көрдү, жанагы аларга кызык болду. Кантип эле жанагы эшикти ачат экен дегенчи, мындай интригующий видео болду жанагы. Ал мен айтат элем, чакырыңыздар, что баардыгыңар көрүңүздөр. Аябай жакшы инсайт, жакшы мындай кеңеш болуп атат эжеде. Башына эми ушул жерде бир нерсени айткым келет да, мына бизде эми аларда акча бар да деген мындай эме болушу мүмкүн да, биз сенген аз деменде триггер деп коебу, ошондой катуу чыгат. Анан кийин аларда акча бар да, бизде акча жок да, акча болсо мен деле ошондой кылмакмын да дегендей сөз айтылышы мүмкүн да. Эми ушуну кандай Бишкекте итальянский кварталда жашайм. Бул жерде көбүнчө дордойдо иштеген эжелер жашайт да, акчалуулар. Бирок баягындай башы биринчи кетет, анан кийин буту кетет. Эртең туруп жөнөгөндө. Любой жерге барса деле, даже ресторанга кетип атса деле шашылып өрүшөт. Даже эс алганы барып деле шашылып өрүшөт. По идее өздөрү бар да эс алганы, бирок ойлорунда баарын чечип отурат го, чечүүчү. Az bir minut. Бул жерде меники открытый микрофон. Бир нерсени айта кетким келет. Ролдор алмашканда хаос деп коет бизде. Ушундай неме жашоо кыйынчылыгы пайда болот. Хаос пайда болот, жашоо кыйынчылыгы. Татаалдашып кетет жашоо. Истинада аялдардын ролу сезим берүүчү, ал эми эркектердин ролу чечүүчү. Биздин аялдардын ошибкасы, аялдар сезим берүүчү дегенде бул главный роль да. Анткени алам сезим менен тамактанат. Биз качан эркектердин ролун алып алганда, качан аял чечим кабыл алып баштаганда жашоодо сезим ойгонбой калат. Анткени чечим кабыл алуу көп күчтү талап кылат. Мен фокусум баары чечим кабыл алууда болот дагы, менде сезим жабылып калат. Анан эркекке сезим жетпей калат дагы, эркек ошондон эркек боло албай калат. Эркектин энергиясы түшүп кетет, слабыйлашып кетет. Анан эркек тескерисинче диванда жаткысы келе берет. Анткени анын ролун бирөө алып койду. Эркек байкуш мындай да, талашпайт вообще. Ал баладай болот. Конфет берсең жейт, бербесең жебейт. Талашпайт. Аял кишилер мага конфет деп талашат го, бербей койдуң деп доп кылат. Эркектер андай эмес. Мунун кесепети ошондон кайра эле келип аялдарга такалат. Мага сөз бересизби эмне? Дал сүйлөшпүз. Жок, болду, бүттү. Мен неме келип калды да. Сүйлөшүп калганга себебин айтып бердим. Эмне үчүн биздин аялдардын башы биринчи кетет, анан буту кетет дегенге жооп. Азыр менде эки суроо пайда болду. Биринчиси ошол мындай
агрессивный гана баштайт. Бизде мына кыргыздарда салт бар го, көп айтып коет үйдө камчы илинип туруш керек дегенчи. Камчы илинип туруш керек, анан кийин эгерде ошону бизде ушундай тарбиялап аткан каныбызга сиңип калган агрессивдүү келет экенбиз в отношении женщин биздечи. Ушул камчы жөнүндө айтып кетсеңиз туурабы, кандай? Ачык айтып бериңиз. Биз ата бабабызда менталитетибизде айтылган нерселердин баары туура, бирок мен аны кандай кабыл алам? Камчыны мен ар түрлүү кабыл алам. Камчыны прямой кабыл алсам, эркек уруш керек деп ойлойт да. Мисалы мен акылым менен кабыл алсам, анда камчы бул эрктүүлүк, камчы бул туруктуулук, камчы бул кандай десем, сила воля, эрктүүлүк, айттым. Ушундай да, ошондой негизде. Бул деген камчы эркекке таандык деген сөз. Эркек эрктүү болуш керек, эркек деген туруктуу болуш керек, анан эркек жоопкерчиликтүү болуш керек, эркек чечүүчү болуш керек. Мындайча айтканда, камчы деген руль эркекте болуш керек деген маани. Прямой кабыл алганда уруш керек деген мындай да, мен мисалы үчүн акыл берет да бизге. Мен эгер акылымды кошпосом, анда жаныбар болуп калам. Жаныбарлар прямой кабыл алат. Животный инстинкт деп коет. Мен ал жерде турганда мен прямой кабыл алам. Уруш керек болсо, уруш керек деп кабыл алам. Животный инстинкттен айырмаланып, менде акыл бар. Мен акыл менен өзүмдүн пайдама анализ кылып, анан жакшы жагына кабыл алам. Бар нерселердин баары жакшы, бир дагы жаманы жок. Проблема менин кандай кабыл алганымда. Башта же ал түшүнүктүү болду. Значит, камчынын прямой предназначениясы бул эми баягы уруш керек деген ишенебиз да бизчи. Анан ошондо кандай кабыл алат? Анан өзүнүн эрки жетпей атканда, эркек алсыз болуп баратканда, анан прямой камчыга асыла баштайт. Макул. Анан жанагы сиз айтпадыңызбы, аял киши ролун бериш керек эркекке, чечүүчү ролду да, чечүүчү дедиңизби? Чечүүчү ролду, мисалы үчүн стратегияны, приоритетти алып кеткен эркек. Анан европалык немеде, демократияда, азыркы биздин жашап аткан демократиялык заманда наоборот тең дегенге аракет кылышат да. Анан бирок баары азиаттардын немеси башка болгон үчүн бир мындай бизге мындай түшө бербейт да, биз душабызга туура келе бербейт экен ал нерсечи. Анан жанагы кыздар чыгып алып, ар сегизинчи мартта чачыны кыркышып, анан чачымды боёйм, кааласам чай куйбайм дегендер чыгып атат. Эми ошол сиз айткан жанагы Кувейттегинин мен түшүндүм, ал акчадан эмес экенинчи. Бирок ошентсе дагы биз ушу Кыргызда ушуну кантип киргизебиз биздин маданиятыбызга, бизге ушуну кантип жайылсак болот, чтобы биз түшүнүшүбүз үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул деген мындай да, сөзсүз эле эшикке ал ачып бергичеңди отуруш керек деген сөз эмес ал. Болгону мындай, мен өзүмө гана жооп берем. Мен аялмын, мен өзүмө гана жооп берем. Мен өзүмө гана тиешелүү жүктү көтөргөндө мен кыйналбайм. Мен эгер күйөөмдүн жүгүн, анан үй бүлөмдүн жүгүн баарын кошо көтөрүп алсам, ал меники эмес го на самом деле. Анда мен кыйналам. Адам выбор кылат. Эгер кыйынчылык жашоону сизге жакса, анда жүктөрдү көтөрүп жүрө бериңиз. Эгер мен жөнөкөй жашоонун жолун берген да Кудай мага. Биринчиден аял кылып жаратты, экинчиден мен ролумду кошо жаратып берди. Мен өзүм жакшы билген болсом, анда мен жөнөкөй жолду тандайм. Анда мен өзүмө тиешелүү гана жүктү көтөрөм. Даже ал жүктү деле мен көтөрбөйм го. Мен служение кылам. Жараткан ыраазычылык үчүн. Ал жүк эмес, ал служение. Европадан айта кете турган болсок, мындай. Европа, по идее, ошол деңгээлге чыгарды. Бунун мааниси совсем башка. Тең укуктуулуктун мааниси таптакыр башка. Ролдогу миссиялардын мааниси таптакыр башка. Бул деген чечкиндүүлүктүн баарын эркекке берип коюп эле сенин укугуң түшүп калат деген нерсе эмес. Тескерисинче,
укук, мен качан ролдордогу миссиямды тааныганда укук тегиз болот. А Европа, например, бул максимум бир кылымда азайып жок боло турган мамлекеттерге кирет, өлкөлөргө. Корея, например. Кореяда ушундай. Билбейм, Кытай, Корея, например, булардан неме уже кийинки жаңы поколенияда неме почти неме турмуш куруп тукумлоо деген нерсе жоголуп баратат да. Жоголуп кете тургандар, кыскарып баратат, жоголуп баратат. А качан истинада биз жашасак, чындыкта жашасак, анда биз түбөлүккө жана жөнөкөй бактылуу жашайбыз. Аябай жакшы. Истинада байлыктын жолу да кыска. Мат мекендештер, ким суроо бергилиси келсе, башына эжеке түздөн-түз жанагы колуңуздарды көтөрүңүздөр. Менде азыр 2 мекендешибиз кол көтөрдү. Бири Алхамдулилла, бири Роза деген экен. Солордун угайлыбычы? Анан кийин дагы мындай дагы сүйлөйбүз дагы, андан кийин дагы кезек беребиз. Алхамдулилла, сурооңузду бериңиз. Суроо жөө эле кылсак кандай болот? Менин оюмча ушул тема жетиштүү болот. Жок, макул. Жантык суроо жооп анда. Алхамдулилла, сурооңузду бериңиз. Венера эже мен өткөндө кешфлоу ойногондо тааныштык эле, сизди сураган. Венера эже, бериңиз сиз да сурооңузду. Микрофонуңузду жаап койдум. Роза, барбы суроо? Болсо менде аябай суроо көп. Мен сүйлөшүп отура берем. Siz meditasyada oturasызбы? Роза, бериңиз. Саламатсызбы, медитацияда отурасызбы? Медитацияда отурасызбы? Медитацияда отурам, айтып коесузбу ошонун бир техникасычы? Отурганда мына тилди кандай кылыш керек, ошону билбей атам да. Баштапкы медитацияда болгон омуртканы түз кылып тынч отурсаңыз жетиштүү. Анан уровеньдери бар, уровеньдерине жеткенде анан ошондой техникалар кошулат. Азыр болгону сиз ойду тынчтандыруу жетиштүү. Только ошол эле дем алуусу менен эле ошол отурганда дем алуу менен эле омуртка түз болуш керек. Фокустун баарын дем алууга коебуз, анан тынч отурабыз. Бул маалда бизде эрк деген нерсе вырабатывать этилет. Анан биз ой тынчтанат. Анан ой тынчтанганда биз денебизди тыңшап угуп баштайбыз. Дене менен связьга чыгып баштайбыз. Барып уровеньдери бар да, мисалы үчүн. Менин ашыгып аткан медитациям боюнча 5-6 уровень бар да. Анан утуру уровень жогорулаган сайын бирден техника кошулуп кете берет. Жөнөкөй. Вот ошону билейинчи дегем да. Просто жаңы отурганда эле сразу мен башка немелердин карасам ошол техникалар ошончо айтып атат да, анан тилди кандай кылыш керек деген ошону билбей атам да. Мен жарым берип отурам. Негизи чыныгы медитацияны негизи неме окуп үйрөнүп, анан окуп үйрөнүп жакшылап түшүнүп анан баштаган жакшы да. Анан любительский медитацияларда боло берет. Тиги чыныгы медитация, трансформация да болчу. Буну биз бир жеринен ката кетирсек, бул тескерисине иштеши да мүмкүн да. Рахмат ишиңизге келип. Роза, жакында башына эже Москвага келген атат. Июнда, Кудай буюрса, тактатасын дагы жарыялайбыз. Июндун 15-20-ларына барабыз го дейм. Ошондо келип түз жолугуп семинар болот, семинар жолугуп. Семинарга Рет. Венера, бериңиз сурооңузду. Саламатсыздарбы? Барчаңар саламатсыңбы? Саламатчылык. Адам өзүн жалкоолуктан кантип арылса болот? Эң оңой жолун айтып бересиңби? Эң оңой жолу жалкоолук бул психиканын бузулушу. Ошонун тамырын таап туруп эле ишеним деп коет да. Психика кандайдыр бир туура эмес ишенимге жармашып алды да. Ошол ишенимдин
антонимин берип койсок эле жалкоолук кетет өзү по идее. Напси го бул жалкоолук. Значит, психика бузулганда, психика бир жерде ынанбай атат сиз менен. Же болбосо реалдуу жашооңуз менен могу мээнин ичиндеги жашоо бири менен дал келбейт. Ошондо психика бузулду, анан адамда жалкоолук пайда болот. Бул жалкоолукту жалкоолук катары эмес, мен психолог катары, болезнь катары карамакмын да. Анын оңой жолу деген бул напси деген. Тоже напси. Жалкоолордун оңой жолу. Сиз сүйгөн жумушуңуз менен гана алек болушуңуз керек. Акча чыгабы чыкпайбы аны ойлонбош керек. Эң оңой жолу. Жаткыңыз келсе жатың, уйкуңуз келсе уктаң, тоюп. Аны кантип жеңсе болот жалкоолукту? Жалкоолукту жеңбейм да, ал болезнь болуп атпайбы, аны дарылайм. Дарыласа болот да, демек. Причинасын табам. Айтып атпаймынбы, жалкоолук психиканын бузулушунан келип чыгат деп. Мисалын айтайынбы, Венера? Мисалы да, мен бир нерсени күтүп иш баштадым десеңиз. Ал күтүп аткан маалда, мен ойлоп аткан маалда мен аябай күчкө толуп, ошол ишти аябай кылып баштайм, Анан эле 6 ай кылдым, болбоду, 1 жыл кылдым, болбоду. Мен күткөндөй болбой калдыбы? Анан мен аны таштап салам. Почему? Потому что мен күткөндөй болбой калды. Эми бул жерде биринчи туура эмес нерсе күтүү. Экинчи туура, любой күтүү жерде мен адашам. Любой бир нерсени күткөн жерден мен адашам. Ошон үчүн бир нерсени кылганда жараткан ыраазычылык үчүн деп кылышым керек. Же болбосо сезимдер келет да мага, ошону кыл деген сезимдер. Ошол сезимдерди тыңшап, бул жүрөктүн эмеси да, каалоосу, ошол боюнча гана кылышым керек. Өзүмө нагрузка кылып жасата берсем, баягы ноюп калат да менин денемчи. Психикам дагы бузулат. Анан жалкоолук пайда болот. Бул бир причинасы. А так толтура. Көбүнчө эле күтүүдөн болот жалкоолук. Мен дагы бир суроо берейинчи. Мисалы аялдарда мындай кездешет да, Кубатбек. Көбүнчө мисалы бир жигитти сүйүп калганда эле полный энергичная болуп эле, укмуш болуп, сулууна деле кам көрөт, ишине деле жетишет, фитнесине деле барат. Ал сүйөм деп койсо, ан сайын эки эсе ушинтип, анан эле бир жылдан кийин ал киши жок болуп кеткенден кийин уже өчтү да. Ушундай нерселер кайтала бергенде дагы, жалкоолук пайда болуп калат. Анын аркасында равнодушие жетет. Ошондо как раз ушул сиз айткан суроо боюнча менде бир суроо пайда болду да. Биз жанагы жумушка өзүн таппай аткан. Өзүн таппай аткан, значит, ошол кимге барыш керек? Баары бир тишиңиз ооруса, стоматологко баргандай эле, жалкоолук болуп эле такыр жеңе албай аткан болсоңуз, анда психологко барыш керек. Мартин эже, мына бизде иштегендер бар го. Анайым. Ошо силерден айтыңыз, Венера бутмаңыз. Ошону сурайын дедим. Барчынай, сенден окуу үчүн биринчи истинная психологиядан, чыныгы психологиядан башташ керекпи? Биохакингден башташ керекпи? Жок, истинная психологияда мен биринчи өзүмдүн ким экендигимди тааныйм. Мен ким экендигимди тааныганымда чөткө болот да, жалкоолук эмнеден келип атканы. Точно кайсыл жактагы күтүүдөн келип атканын билесиз да сиз. Истинаны таанып алгандан кийин, мен ким экенимди таанып алгандан кийин, анан мен эмне кылам? Өзүмдүн үстүмөн иштеп баштайм. Биохакинг бул өзүнүн үстүнөн иштөө. Истинная психология бул өзүн таануу. Анда биринчи ошого катышыш керек экен, онлайндан биринчи мындай үйрөндөрүн себиз. Кийин мен барганда семинарда разбор бышыктайбыз. Жакшы. Сурооңуз бүттү, Венера? Ошондо анан түшүнүктөр келет. Ошондо түшүнүктөр келет. Азыр жалкоолукту мындай деп алсаңыз болот. Бул жаңы жашоонун башталышы деп алсаңыз болот.
установка киргизип алыңыз. Значит, жалкоолонуп атамбы, значит, менин жаңы жашоом башталганы жатат деп. Урматтуу мекенечи, бир 20 мүнөттөй убактыбыз калды. Венера эже сурооңуз бүттү? Мен укпай атат окшойт. Мени угуп атасыңарбы? Макул, чоң рахмат. Анда истина. Мен угулуп атамбы сизге? Угулбай атамбы? Алло. Угулдуңуз, мага угулуп эле атасыз. Угулуп атасыңар. Жакшы угулуп. Шо, рахмат. Венера бир башынан бир суроо да. Жумушка баргысы келбей калат го, ишке баргысы келбей, вынужденно барам иштегени. Ушуларга да мигранттарга актуальный суроо да, ушуну айтып койсоңуз. Жумушка баргысы келбей. Ошо баргысы келбей калганда өзүн зордуктап барбаш керек да адам. Бир аз өзүнө өзү убакыт бериш керек. Ошол маалда мисалы токойго чыгып эс аласызбы, же көлдүн боюна барып эс аласызбы? Мындай мени аябай сергиткенде анан кийин өзүңүздүн эмне каалап атканыңызды, эмне үчүн барбай атканыңызды билесиз. Көбүнчө эле перенагрузка, хронический усталость бар да, мигранттардачы. Булар эки жагынан напряженный. Во-первых, булар жумушта, во-вторых, булар еще мээде дагы напряженный жүрүшөт да. Ошолордун баары жүк да, магачы жүк. Ошолордун баары нагрузка болду, мага чындап эле жүк болду, чарчады. Жан дүйнө чарчады, организм чарчады. Анан мен сурайм да, мисалы Москвадан келишет мага окуганчы. Акыркы жолу качан 10 күн эс алдыңыз эле курортто же болбосо бир отдыхающий зонада десем, акыркы жолу 10 күн, жок мен 10 күн эс албайм, анда болбой калбайбы дешет. Буларда мышлениеда карасаңыз вообще туура эмес. Адам качан эс алганда анан мудрость иштеп баштайт. Энергия ачыла баштайт. Баягы мындай го, жылда 2 малдан пияз эре берген жер уже түшүн бербей калат да. Ооба. Бир жыл таштап коюп, анан кийин экинчи жылы эгин эксеңиз, баягы эгиндер укмуш болуп өсөт, түшүн берет. То же самое организм деле ошондой. Ошо 2 күн выходной алгыла. Кыскасы угуп аткандар чарчаган болсоңор 2 күн подряд выходной алгыла. Плюс Үйдө жатпаш керек да, анда да. Үйдө ошол энергетикага толуп калган да, чарчоонун энергетикасына. Үйдө жатпай ошол көбүнчө жаратылышка чыгыш керек. Вот. Шашлыкка чыккыла, у нас как раз бир нас калды. Не обязательно бирөөлөр менен эмес, адам өзү жалгыз болгону. Өзү жалгыз. Уединение деп коет. Өзү жалгыз болуш керек. Өзү жалгыз болгону маанилүү аябай. Либо достор менен чыкса деле өзүнчө жалгыз бир 20 мүнөт, жарым саат отуруп, айланып, кайра барбалар менен шашлык жеп. Ошондой дейм. Ооба, спиртнойду этият кылыш керек, спиртной бир дагы колдонбогонго аракет кылыш керек чарчаганда. Биз чарчабасы деп коёсо. И как будто временный спиртной жазып койгонсуйт, бирок уже дальше организм барып иш берүүсүн жоготот. Уже организмдагы өтө слабылашат. Бизде суроо берчү бар экен, Нурлан Нанаев. Нурлан Нанаев бергиле сурооңузду. Нурлан Нанаев бере бериңиз. Сүйлөйсүзбү? Кайра басыңыз микрофонду. Өчүрүп алыңыз. Мен ойлоп атам ушул если что видео кылбай эле подкаст кылып да чыгарсак болот. Подкаст кылып чыгарса болот. Ошондо үзүлбөй адам фокусу бир жерде болуп көрөт. Анан Кубатбек неме карасам, мен мисалы үчүн немени 10го калбай 10:30 уктайм да. Эртең менен 5:30 турам. Ушул маанилүү, ушулар дагы маанилүү да. Мигранттардын жашоосу көбүнчө эле 12-1ге чейин жүрүшөт дагы. Организм жакшы эс албай калат. Анткени 11ден баштап биз уктасак, бизди восстановление кыла турган гормондор бөлүнүп чыгат да. Ошондо 10дон баштап эрте эле, бирок биздин саат боюнча 11ден ашты. Мен мисалы азыр бүгүн мисалы эме кылып атам да, нарушение кылып атам. Ооба, кечириңиз, бир аз сааттарыбызды жана адашабыз да, 3 саат нары. Жок, эме бул менен эч нерсе өзгөрбөйт. Постоянно ошондой болсо, анда өзгөрүлөт. Хорошо. Макул. Ира, бересизби сурооңузду, Исабековна? Саламатсыздарбы? Саламатчылык.
Yani azыр айтканыңызда саат 10'da эле уктайм деп атасыз го. Бизде саат 10'da uyku келбейт да. Saat Эмне bir үчүн geçe келбейт? saat bir geçekti ушул телефонду карап жатып анан уктап калам. Анан насчет жалкоо боюнча да менин күйөөм всегда сен жалкоосуң дей берет да, ошол жалкоо адамдарга кимдер кирет? Жумушка барып келем, тамак жасайм, үйдө квартиранттар бар, алар уборка кылбайт, өзүм уборка кылам, кирин жууйм, үтүктөйм. Ошондо мен жалкоого киремби, кирбеймби? Жок, жалпы адамдар ордунан жылгыз тургусу келбейт. Анан иногда бывает жумуштан өтө чарчап келем да эчтеке кылбай коем. Норма, бул норма, Ира. Норма. Анан Бул бир норма. тайжем мен депрессия менен ооруп калып да эчтеке кылбайт. Жаткан жеринде банан жеп коет, почогунда апарып мусоркага таштабайт, таштап коет, алма жеп коет, тамак жебейт. Тукум, жумуртка алар көргөн көзү жок. Вафли жеп коет, болду. Ошол депрессиядан чыга албай атат уже 3 жыл болду. 3 жылдан бери ошол состояниедабы? Ооба, ошол состояние. Бирок жумушка барат, 2 через 2 иштейт. Жумушка эли барат, кайра келет. Бул эме да, животный инстинкт менен жашап калды да адам. По идее, биз животный инстинкт менен деле, жаныбарча деле жашасак болот өзү. Эгер ага ошол жашоо комфорт болсо, анда жашай берсе деле болот. Жана намаз окубайсызбы, анан мечитке барып келели десек деле жакпайт да, эчтеке жакпайт. Сүйлөшкүсү дагы келбейт. Сизге кандай кесепети тиет анын? Тийбейлеби? Мага кесепет тийбейт, просто кызы бар да, кызынын жашы келип калды, турмушка берсе экен, кудагыйларды күтсө экен деген эле ойдомун мен. Анда көргөн сайын эме, ошол аялды көргөн сайын жакшы ниет кыла бересиз. Кудайга тапшырып, жүрөгүм менен Кудай өзүң иште деп элечи. Себеби мен бирөө үчүн чече албайм. Кызынын жашоосу өзү менен өзү. Мүмкүн кызы үчүн апасынын жатканы аябай чоң сабак болуп атат да. Мен ойлогом, может, психологко барып көрсөк экен деп, потому что психолог десе эле элдер ойлоп калат да, баягы психбольница анан андай депчи. Мен просто эле ошолор менен иштешип көрсөк экен деген ойдомун. Албетте, алып барыш керек. Анткени ошонун причинасы бар да, ошол состоянияга түшүп калуунун причинасы бар. Причинасын адам түшүнө баштаганда, ошол нерсени кылган адам башканы деле кыла алат да. Жатканга деле энергия керек. Мисалы, мен жата албайм. Жатканга дагы эрк керек. Меники тескерисинче баягы бизнес мышленияга, программага кирип калган, иш кылмайынча тура албайм. Тоже болезнь бул делечи. Эс алган жерде дагы эс ала албай жүргөм көпкө чейин. Ошон үчүн психологияны тандадым. Ал эженики тескерисинче. Мен ошол жаткандарга суктанам да, например. Значит, ошону кылган адам башканы деле кыла алат. Колунан келет. Рахмат. Заставить этпейбиз. Просто предлагать, сунуш кылабыз. Хорошо, макул. Түшүнүкүңүзгө рахмат. Кудайга тапшырып коесуз, анан Кудай жүрөгү менен иштейт, анан өзү бир күнү туруп, баягы сен айткан психологко барып келеличи деп суранат. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Ишиңерге рахмат. Бизде Кэшфлоудо азыр проживать этип баштаган биздин ведущийбиз бар, Бурлай Садыкова. Кол көтөрүп калды. Бурлай, суроң болсо берсең болот. Бурлай. Саламатсызбы, Бачина эжеке. Сизди көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк болгондо суроо бергим келди. Сиз эрте туруу деген нерсени айтып атасыз. Дисциплина. Эрте туруу. Мен ушуну дайым челлендж кылып, 30 күнгө аябай араң жетем да, анан кайра эле бросить этип, өзүмдүн волнама түшүп алам да. Ушуну кайра баштап, кайра таштап, ушундай бир аз мындай айтканда без жалости к себе деген мотивация менен кылам да анычы. Өзүмдү заставлять через не хочу, ошону. Бурлай, сиз дисциплинага түшсөңүз эмне болот? Түшпөсөңүз эмне болот? Эрте таңда туруп, таңды тосуп,
өзүмө убакыт бөлөт го, 2 сааттай таң убакытта бөлгөндө өзүмдү мындай өзүмдү тааныгандай болом да, мындай кантип айтсам. Ошол русладан чыгып кеткенде мен өзүмө оор сезим, ошону кылбай атам деп өзүмө мындай жүктү алып алгандай болуп жүрө берем да дайымчы. Вот ошол эмнеге причина болот деген. Түшүндүм. Менде дисциплина деген понятие жок. Дисциплина деген понятие бул менин жашоомду татаалдаштырат, же болбосо мага кайра жүк алып келет да. Анан менде чувство вины пайда болот. Ошон үчүн мен эмне кылам? Баарын Кудайга тапшырам. Кудай, сен мага эртеңкиге күч бересиң, ишенем деп жатам. Анан эртең менен өзүнчө эле 5:30-да 6-да ойгонуп калам. Мен дисциплина үчүн же болбосо бир нерсе үчүн ойгонбойм, же болбосо эртең менен жакшы энергия алып калайын деп ойгонбойм. Просто ойгонгум келет, анан ойгоном. Мисалы үчүн кээ бир моменттер болот, мен 10-го чейин деле уктайм, 10-го чейин уктай албайм, 9-го чейин деле уктайм. Менде дисциплина деген понятие жок. Мен баарын Кудайга тапшырам. Мен жашоонун жөнөкөй жолун тандайм. Мен өтө арамза адаммын. Эми башкаларга дагы айтам. Мен өтө жалпоо психологмун, ошон үчүн оңой жолдорун издеп таап алгам деп. Башка психологдордо бар дисциплина деген нерсе. Алардыкы деле өзүнө туура. Бирок мен үчүн эмес ал. Рахмат. Ушул жерден эле сразу айта кетсем, сиздин баракчаңызга катталып дайым сиз чыгарган нерселерди көрүп угуп келип жүрөм. Анан өзүмдө бир желание бар болчу, ушул сиздин курсуңузду окуп, же болбосо наставничествоңузду ала турганчы, ушул боюнча сиздин сабактарыңыз боюнча бир аз айтып кетсеңиз маалыматтарды суранычы. Менде наставничество жок, потому что мен наставничество кылган деңгээлге жете элекмин деп эсептейм өзүмдү. Мен деле изденүү жолундамын. Менде курстар бар, өзүм басып өтүп, практика кылып, анан ошондон жашоомду өзгөрүп алдым. Ошол истинная психология деген семинар биринчиси бул. Большинство живой катышканга аракет кылыш керек, но баары бир бул курска 3-4 жолу катышмайынча жетиш кыйын. Анан экинчи биохакинг деген марафон бар. Марафондо мен дисциплинага салбайм адамдарды. Тескерисинче тынчтыкка келтирем. Тынчтыкка, жаратылышка жакын болууга, ой менен, ойдун тазалыгы, тамактын тазалыгы, ролдор, например, жүктү албагыла дейм да, мен орусча жеңилдетебиз. Ушул эки эле нерсе бар, болду, башка эч нерсе жок менде. Мен жалпым да мага экөө жетет. Чоң рахмат. Дагы сизди күзөтүп карап, буюрса Москвага келсеңиз сөзсүз барабыз. Ооба, Москвада лучше жандуу семинарларга катышкан жакшы, бирок ага чейин онлайндан алып коюш керек. Анткени, во-первых, мизерный акча, во-вторых, 3 эле лекция. Мисалы, истинный психология 3 эле лекция. 3 лекцияда бирок дүйнө жүзүндө психологиянын бүт баары бар. Кыска мындай ток этер жерлер. Онлайндар кайсы жактан катышсак болот? Telegram каналда. Эми Кубатбек аркылуу келсеңиздер болот. Мага жазыңыздар. Ошол булардын беребиз. Мында суроо берсем болобу? Болот. Болот да, Гүл эже биздин активист. Дайым суроого жооп берет комментарийде. Өзүм эмен азыр данный время өзүм ситуациям жөнүндө суроо бергим келип атат да. Анткени эч нерсе жакпай атат да. Мен да ошентип ишке келгим келбейт эртең менен. Bir saat işke daima geç geliyotam. Kança 3-4 gün bolup kaldı da. Hiç nerse çakmaydı da. Cana da işke gelip al, işke çıkıp oturup gelip skameykagaçı barıp. Niye kılışım gerek? Men iyi oltam olsun. Hazır da жүрөгүм алып учуп бургала болуп турам да. Мындай эки вариант бар да, Гулеже. Либо өзүңүзгө эркиндик берип эс аласыз, ишиңизди алмаштырасыз, эс алгандан кийин. Аны менен жашоо утмушта болуп кетпейт, артка да кетпейт. Ал мээңизде гана артка кетет деп ойлойм. Либо мен бүгүндөн баштап ошол иштен маңыз таап алам. Например, баягы притча бар го. Бирөө дейт, аябай шыбак атса, жолоочу келип сураптыр, эмне жумуш кылып атасың десе. Терин арчып, анан жини келип көрбөй турасың эмне жумуш кылганын. Мен шыбак атам деп догурунат экен.
Анан бирөө дейт күндүн ысыгында аябай көчө шыпырып атат дейт. Сиз эмне жумуш кылып атасыз аксакал десе, аябай баягы ишинен неме кылат экен да, сүйөт экен да. Мен дейт Кудайдын үйүнө жол ачып атам дейт экен. Либо иштен маңыз таап алам. Например, мен өзүм ишимен маңыз таап алдым. Кылып аткан ишимен. По идее, мен деле ишим оңой эмес да, Гулеже. Бирөөлөрдүн эле арманын угуп отура бериш мага деле оңой эмес да. А мен маңыз таап алдым. Мен дедим, жараткандын сүйүүсүн, мээримин адамдарга жеткизүүчүмүн деп кызмат кылып атам деп алдым да. Сиз эмне жумуш кыласыз? Мен өзү повар болуп иштейм, пиццерияда. Мисалы, поварлык менин мечтам да, Гулеже. Мен мисалы, хоть 70-ке чыгамды, 80-ге чыгамды, баары колумду бошотуп, өмүрүмдүн бир 6 айын, 1 жылын арнайм ушуну окугангачы, кулинарияга. Несколько раз окугам мен өзүмчү. Сиз баягы о ишилер менен сүйлөшүшүңүз керек да. Кылып аткан тамактарыңыз менен сүйлөшүшүңүз керек. Ар бир кылып аткан тамагыңыз менен сиз адамдарга өмүр тартуулап атасыз. Маңыз деген ушул сыяктуу да. Мен Кудайымдын пенделерине тамак менен кошо сүйүү берип атам. Например. Анан баягы бычактарыңызды сүйүп алар менен сүйлөшөсүз. Табактарыңызды сүйүп алар менен сүйлөшөсүз. Аларды жууп ордуна коюп аларга рахмат айтасыз. Эки вариант да. Лучше мындай. Мен проблемадан качып кетсем, башка жактан деле ошондой проблема чыгат. Лучше мен проблема менен бетме-бет келип, аны алтынга айландырышым керек да. Эс алыңыз дагы 10 күн Кыргызстанга келип, анан кайра барып поварлыкты сүйүп иштеп баштаңыз. Кандай дейсиз? Анан дагы рахмат. Ошондой кылсам окшойт. Же чарчаганбы, же билбейм. Азыр дагы время ошондой акыбалдамын да. Чарчадыңыз. Жашыңыз канчада? Жашым 44. 44 болсо экөөбүз тең эле курактуу экенбиз, эки эле жашайбыз. Аялдар после 40, под 40, 6 сааттан ашык иштегенде энергиясы жетпегенсип баштайт. А мен көп иштеш үчүн мен спорт менен кошумча алектенишим керек. Ошон үчүн эс алуу, лучше эс алып кайра поварлыкты сүйүп, өзүңүзгө өрүгөн коюп алың. Мен тигиндей статуска жетем поварлыкта, мындай статуска жетем деп. Рахматчым. Ишиңизге ийгилик. Бир күнү мен сурайын дедим эле, бирок мен уялып турам мына азыр көпчүлүктүн арасындачы. Аны айтпайлы. Менден башка эч ким жок деген формула бар. Сизден башка эч ким жок. Сиздин проблемаңыз баарынын проблемасы. Кажалат болуңуз. Кийинки демо возможностьтор болот деп ойлойм, живой семинарларда. Мүмкүн ошол окуусуна катышсаңыздар, мүмкүн тактап аласыздар. Калып кетти да, ичинде калып кетти, азыр жүк болот да, Гулеже. Айта берсинби? Лучше бериш керек. Бериңиз сурооңузду. Өткөндө бердиңиз да, ошону берип сурады. Мындай эле неме, мындай да, мындай. Кандай десем азыр туура эмеспи, ал суроо билбейм негизи, бул ушу психолог. Истинада туура эмес деген түшүнүк жок. Барбы? Да. Мындай да, жанагындай. Ошо кандай туура беришимди да билбей турам азырчы, бирок мындай да. Кандай десем? Туура берем дегенди алып салып, оюңузда эмне болсо ошону эле айтып коюң. Мына азыр эркек киши менен аял киши урушуп кетсе, азыр эми баардыгы эле эркек кишилер эмес. Арасында бар го анча-мынча эркек кишилер да, аял киши менен урушуп кетет дагы. Анан кийин токтобой тең-метең урушуп кете берет го. Эми ошол жөнүндө сурайын дегем да, ошондо ким калып калыш керек, аял кишиби же эркек кишиби, кандай, ошол жөнүндө да. Акылга сала турган болсок, аял менен тең-метең урушуп аткан эркек аял да, алчы. Ал эркек эмес. Анда аялга аялдай эле мамиле кыласыз да. Рахмат. Ушундай ситуацияларга мындай кабылып калсам да көп жолу жана. Ситуацияга кабылып калсаңыз, сиз эркектик кылгын чыкпай коюң анда. Рахмат.
жараткан ыраазычылыгы үчүн. Рахмат. Бизде консультация берет көбүнчө, анан ар кандай эркектер берет, алда комментарийде кызылдашып калышат. Эми мен айтам, бул жер бунун решенияси бар өзүчө. Мен айтам, спорный болуп калса талашпагыла, юрист менен цифр кылабыз. Ар күн сайын через день кылабыз цифрчи. Юристтен сурайсыңар, юрист жооп берет, ошону туура болот, кандай жооп берет. Бирок ошентсе дагы адамдар бир аз правила көбүнчө ушундай болот экен. Ошол нерседен дофамин алат да кээ бир адамдар. Напси. Дофамин. Организмде ошого көнүп калгандай десеңиз, мисалы өзү бир нерседен жеңилет да, баягы эркекчи. Анан ошол аялды жеңип алып, анан кичине өзүнө өзү неме бодрый сезип ошентип калат. Напсиси да, напси. Жеңилип атканы менче тагы жок. Аялга теңелүү өзү жеңилүү го. Ооба. Биздин өзүбүздүн миссиябыздан бир аз тайып кетебиз. Заман аркылуу болуп атат акыркы убакта. Напряженный ситуация бар жок. Заман жакшы. Проблема менин бул жеримде болду. Ошо бизде ар кимде ошондой, бизге влиять эткен да, жанагы кандай десе, пресса, тияк бияк алып жатышат. Нет, анда мага сырт влиять этсе, анда мен жокмун. Мен өзүмдү тапканда баары менден башталат. Менде тынчтык болсо, сыртта да тынчтык. Менде ар түрлүү жашоо болсо, анда сыртта дагы ар түрлүү. Менден зависит этет баары. Бартмазе, анда жанагы истинный психологияны эгер через болгон өткөзсө болсо, анда мынау мен чогултайын, анда группа кылып эле бир москвалыктарга ушу как бы ориентир алып туруп, мына московский адамдардын немесинечи. Жо, и так эле московскийлер бизде сиз бир WhatsApp группага чогултасыз, 21-inde башталат как раз. Телеграмда сабактар сакталып, 3 эле лекция. Анан бир прямой эфир өтөм, анан суроо жооп кылабыз ал жакта дагычы. Ал, возможно, 1-2 күндө бүтө турган иш. Бирок ал сабак мээде көпкө жашайт да. Потому что жөнөкөй жана истина. Жөнөкөй ошондой эле чындык. Мындай кээ бир адамдар курсту ойлойт да, 1 ай өтүлөт, 2 ай өтүлөт. Жок, андай эмес. 2 эле күндө ошондо? Нет, 3 эле лекция. Мындай, мен чындап окуйм десе 2 күндө окуп коет адам дейт. Хорошо, анда бир аял өлүм алдында, кыз экен. Операция алдында. Анан мен катышам дейт. Анан мен берем 3 лекцияны. Түнү менен лекция көрүп чыгат да. Анан эртеси күнү уже ошол формулаларды колдоно баштайт. Ошол кыз, короче, өлүмгө дешкен экен да, эми уже вариант жок деген экен. 9 айдын ичинде баардыгынан таптаза болуп айыгып, кечээ биз менен тоого ретритке чыкты да. Керек убакта адам түн менен деле окуп кое берет. Анда ошону мен отдельно бир группа ачам. Анан организационный моменттерди кийин дискадан сүйлөшөлү анда көз. 21-inde башталат дедиңизби? 21-inde башталат. Ал онлайнда бат-баттан эле болуп турат го, 15-20 күндө. Оффлайнга Москвага барганда катышат. Ошо сиздин келишиңизге тууралап туруп, бир жума мурун өтө баштайлы, анда 2 күн өтүшсүн, Андан кийин ижөөгө катышат. Сиз WhatsApp'тан жазсаңыз болот, анан WhatsApp группага маалымат берип коесуз. Аз билбейм. Эфирге катышкандардын баарына ыраазычылык билдирем. Мен баракчамды карап турган, лайк баскан же комментарий калтырган болсоңуздар, ага да ыраазычылык билдирем. Бир сөз айткым келип атат. Аял кишилер биз слишком оор жүктү өзүбүзгө алып алганбыз. Биз канчалык жеңилдеткен сайын Кудай бизге жардам берип баштайт. Өзүм кылган жакшыбы же Кудай мага жардам берген жакшыбы? Тандайбыз. Все, чыгарсам болобу ошондо мен? Бүттү. Барсынечки ыраазычылык айтабыз. Мен ссылкасын таштайм Инстаграмга. Ошо жанагы тапликинг сайтыңызды таштап коеюн, Хорошо. Болобу, иштеп атабы? WhatsApp'та.
Таплинк сайтыңызды берсеңиз. Башым жетпейт да, мен жалпы менин менеджерим азыр улаштырам, ошолорго түшүндүрүп берет. Макул эже, сизге рахмат. Сизге да рахмат баарыңыздарга. Эфир үчүн мен Жашай салыңыздар. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Көп кыйналбаңыздар, жашоодон рахат алып, иштен рахат алып, иштеп үйрөнүңүздөр. Макул. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, эфирде аягына чыкты. Баарыңыздарга рахмат. Бул эфирди Голосовой подкаст кылабыз. Голосовой подкастты YouTubeга чыгарабыз, буюрса. Все, катышканыңыздарга рахмат. Эртең буюрса Мирлан байке менен эфир кылабыз юридический темада. Чоң рахмат сага да, Батбек.